Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Дастан Трасс улуттук корпорациясы ачык акционердик коомуна барды. Учурда завод дүйнөлүк стандарттардын заманбап талаптарына жооп берген продукцияны өндүрүүгө жөндөмдүү уникалдуу технологиялык базасы бар көп тарамактуу ишкана болуп саналат. Өндүрүштүк имараттарды кыдырып жана завод иши менен таанышып чыккан соң премьер-министр ишкана жетекчилиги менен технологиялык процессти модернизациялоо жана анын ичинде өндүрүштү башка чет элдик адистештирилген ишканалар, биринчи кезекте россиялык ишканалар менен биргеликте ишке ашыруу жолу аркылуу өндүрүш кубаттуулугун кеңейтүү боюнча пландарды талкуулады. Өкмөт башчы белгилегенде ишкананын өзгөчөлүгүн, анын ичинде аскердик өнөр жай комплексин, чет жакка экспортталган продукциялардын негизги түрүн эске алуу менен жаңы рыноктарды өздөштүрүү, ишкананын атаандаштыкка мындан аркы жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана чыгарылган продукциянын ассортиментин кеңейтүү боюнча күч-аракеттерди активдештирүүнү тапшырды. Бишкектеги абанын булгануу көйгөйүн чечүүдө олуттуу аракеттер жана комплекстүү мамиле талап кылынат. Бул тууралуу пикирин Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Адистердин пикиринде Бишкек шаарындагы абанын сапатынын бузулуусунун негизги себеби шаардык чөйрөнү пландаштыруудагы ар кайсы жылдарда кетирилген катачылыктарга байланыштуу. Мында борбордо өзгөчө анын борбордук бөлүгүн түйүндүү курууда шамалдын жүрүүсүнө тоскоолдук жаратып, шаардагы абанын айлануусуна өз кедергисин тийгизген. Ошондой эле экологиялык тең салмактуулукка жана таза абага турак жайларды көмүр менен жылытуу жана унаалардан бөлүп чыгарган уулуу газдарда терс таасирин берүүдө. Мындан тышкары абанын курамын жана булгануусун ченөө боюнча улуттук стандарттардын жоктугуна байланыштуу абал татаалдашууда. Көрүнүп тургандай, Бишкек шаарынын абасы тууралуу маалыматтар жогорку чекте болуп, коомчулукта олуттуу коопсузданууну жаратууда. Муну эске алуу менен коомчулук алдында экологиялык уюмдар кемчиликтер тууралуу ачык билдирип, ал эми мамлекеттик органдар өз кезегинде реалдуу көйгөйлөргө көз жумбастан экологияны коргоо боюнча иштиктүү чараларды иштеп чыгуусу зарыл деп билдирди премьер-министр. Мухаммедкалый Абылгазиев борбордун ар бир тургуну сыяктуу эле түзүлгөн экологиялык кырдаалга кооптонууда жана мамлекеттик органдар алдында аталган көйгөйдү чечүүнү терең ойлонуу менен натыйжалуу жолдорун табуу боюнча конкреттүү милдеттерди койду. Өкмөт башчы маселенин жеке көзөмөлүнө алып, натыйжа берүүчү конкреттүү сунуштарды талап кылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө өкмөт башынын чакыруусу менен келген Centerra Gold Inc. компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Перри менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Centerra Gold Inc. компаниясынын ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери, биринчи кезекте кенде жүргүзүлгөн геологиялык иликтөө иштеринин оңдоо жыйынтыктарын эске алуу менен комтөргенине тийиштүү маселелер талкууланды. Өкмөт башчыга маалымдалгандай, компания кыргыз тараптын өтүнүчү боюнча үстүбүздөгү жылы комтөргенине 15,5 тоннадан кем эмес алтын өндүрүүнү пландаштырууда. Бул болжолдуу көрсөткүчтөрдөн жогору болуп саналат. Ошондой эле ишкананын иш натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча аракеттерди активдештирүүнү улантуу жана келирки 2019 жылы өндүрүштү жогорулатууга жетишүү көздөлүүдө. Мындан тышкары компания тарабынан ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу үчүн алдыдагы капиталдык салымдар боюнча кошумча сунуштар иштелип чыгууда. Ошондой эле стратегиялык келишимдин күчүнө кирүүсү боюнча кошумча шарттар талкууланды. Анда экологиялык төлөмдөрдүн көбөйүүсү жана аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүү каралган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, биргелешкен чечимдерди кабыл алуунун бардык процесстердин транспаrenттүүлүгүн камсыздоо маанилүү. Ошондой эле Алтын кен ишканасында экологиялык чечимдерди сактоону жакшыртуу боюнча күч-аракеттерди активдештирүү зарылдыгына басым жасады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу сапары менен Талас облусуна барды. Сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы аймактын бир катар айыл чарба объектилеринин ишмердүүлүгү менен таанышты. Кененирээк көрсөтүүбүздүн жүрүшүнөн тааныша аласыздар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Талас облусуна жумушчу сапары менен барды. Алгач өкмөт башчы мамлекеттик чек ара кызматынын Талас шаарындагы аскердик бөлүмүнүн жеке курамы үчүн көп баатырлуу турак жайдын курулушунун жүрүшүн көзөмөлдөдү. Чек арачыларга арналган 24 баатырлуу турак жайдын курулушу 2016 жылы башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери дээрлик жыйынтыкталып, жасалгылоо иштери жүрүүдө. Премьер-министр өкмөт тарабынан өлкөнүн күч жана укук коргоо түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин турмуш тиричилик шарттарын жакшыртууга чоң көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Ал бул багыттагы иштер мындан ары да улантылаарын билдирди. Ошону менен бирге Мухаммедкалый Абылгазиев курулуш учурундагы айрым кемчиликтерди көрсөтүп, аларды толук четтетүүнү талап кылды. Премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга курулуш иштерин өз убагында жана сапаттык камсыздоону жана жанаша аймагын көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Канчадан кетип атат?
Эми бүгүнкү күндө неме болуп атпайбы? Бизде Талас облысына болгон жумушчу сапарын жүрүшүндө өкмөт башы Бакай Ата районунун Шадыкан айыл аймагындагы Нур айыл чарба кооперативинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Бүгүнкү күнү кооперативдин 171 катышуучусу бар, 50 адам жумуш орундары менен камсыздалган. Кооператив ар түрдүү, анын ичинде Авергун, Ангус букаларын өстүрөт. Жыл сайын Нур кооперативинде 40-тан 45 тоннага чейин эт өндүрүлөт. Өкмөт башчы белгилегендей, агрардык тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана экспорттук потенциалын жогорулатуу заманбап инновациялык технологияларды киргизүү аркылуу гана мүмкүн болуп саналат. Мухаммедкалы Абылгазиев жеңилдетилген насыялар жана лизингтик программаларды ишке ашыруу аркылуу тармакка өкмөт тарабынан колдоолор көрсөтүлүп жаткандыгын билдирди. Аны менен бирге өкмөт берилген жеңилдетилген насыялардын көлөмүн жыл сайын көбөйтүүгө умтулуп жатканына токтолду. Мындан тышкары өкмөт башы жасалма уруктандыруу ыкмасын жайылтуу аркылуу ири мүйүздүү малдын сейрек жана баалуу түрлөрүнүн башын көбөйтүү зарылдыгын билдирди. Буга байланыштуу тармактык мамлекеттик органга бул багытта максаттуу программаны ыкчам иштеп чыгуу жана коюлган милдеттерди чечүү үчүн конкреттүү чараларды түзүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле өз алдынча башкаруу органдары мындай чарбалардын ишине кандайдыр бир ыңгайсыздыктарды жаратпоого жана аларга активдүү жардам көрсөтүү зарылдыгын билдирди. Жолду салып берели, жакшынакай жолду. Ирригациясын, сугат суусун бүтүрүп берели, таза сууну бүтүрүп берели. Мынакей, үрөөнүн, анан асыл тукумун бүтүрүп берели. Финансировать чечип берели, мынакей, бизнес кетет өзү. Анан лизингке деп жакшы техникаларды азыр дагы биз маселе коелу деп атабыз. Өзүбүздө чогултушубуз керек. Сборканы алып келип ошол жерге чогултуп, ошол жерде 100 киши, 200 киши кыргыздын жараны иштесе, Кыргызстан айлык алат, пенсияга чыгат, бала бакасын багат. Иш сапарынын алкагында премьер-министр Таластагы бир катар айыл чарба объектилерин кыдырды. Кызыл Адыр айылындагы Эмилия сүттү кайра иштетүүчү заводун жана Кара Буура районунун Жоондобу айылындагы Лушехин атындагы мамлекеттик асыл тукум заводунун иши менен таанышты. Эмилия жоопкерчилиги чектелген коому сүттү кайра иштетүү, сыр жана каймак май өндүрүү менен алектенет. Ишкананын жетекчиси Жандарбек Жолоев маалымдагандай, 2013-жылы заводду реконструкциялоо жүргүзгөн, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы өндүрүштүк цехтер курулуп, технологиялык жабдуулар толугу менен алмаштырылган. Учурда ишкана ай сайын 18 тонна сүттү кайра иштетет. Продукциясынын 80% Казакстан жана Россияга экспортталат. Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөт бул сыяктуу өз продукциясын экспорттоого багытталган ишканаларды туруктуу негизде колдойт жана жергиликтүү бийликке заводдо келип чыккан маселелерге ар тараптуу көмөк көрсөтүүнү тапшырды. Андан соң өкмөт башы 1931-жылы негизделген Лушехин атындагы мамлекеттик асыл тукум заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ушундай эле бир 2-3 эле чарба калды. Муну сактап, көбөйтүп, мындай чарбага, элге, экономикага жардам берүүчү тармак кылсак болобу деген ой болуп атат. Азыр биз болсо токтом кабыл алып, чечим чыгарганбыз. Үрөөнчүлүк анан асыл тукум жагына мындай жардам берели эмеден деп. Акча каражаттан дотация кылып берели, субсидия кылып берели деп. Ошол механизм менен иштеп, кайра бир ордуна келтирип, ушул айылда жашагандар ушул пародада койду багып, өзүнүн оокатын кылса кандай болот деген ой менен мен өзүм көрөйүн деп келдим. Чогулуп бир өзүңөр проект кылгыла. Биз өкмөт жактан эмне жардам беребиз? Министрлик менен кошулуп. Айыл чарба институту кандай кылып жардам берет? Муну сактап калган, азыр эми баасы чыгып атат да. Азыр президентибиз региондорду өнүктүрөлү, ошол жерден биздин каныбыз, жаныбыз ошол жерде, кыргыз элибиздики. Азыр эми мына жол салынып атат. Жолдор Кудайга шүгүр менен өтмөк менен кандай келип калабыз, 3 саатта келип атабыз азыр. Айылдагы жолдор оңолуп атат. Бала бакчалар салынып атат. Мектеп салынып атат. Бизнести кылгандар азыр келдик. Май чыгарган, сүт чыгарган, фасол чыгарган, фасолду кайра иштеткен завод, фабрикалар акырына салынып атат да. Чыдашыбыз керек да, бир күндө эч нерсе болбойт эгер эмгектенбесек. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кардын калың жаашына жана абанын температурасынын төмөндөшүнө байланыштуу республиканын унаа жолдорундагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Буга чейин өкмөт башы Талас облусуна болгон жумуштуу сапарынан кайтып келе жатканда аба ырайынын татаал шарттарына байланыштуу унаа тыгындары түзүлгөн тилкеде айдоочулар жана арасында жаш балдар бар жүргүнчүлөр менен сүйлөшкөн. Кеңешменин жүрүшүндө премьер-министр унаа жолдорунда айрыкча опурталдуу ашуу тилкелеринде түзүлгөн кырдаал мамлекеттик органдардан ыкчам жана кардиналдуу чараларды талап кылат
баарын билдирди. Мухаммедкалы Абылгазиев жолчулардын унаа жолдорунун негизги кыймыл тилкелериндеги аракеттерин жетишсиз катары эсептеди жана болжолдонуп жаткан кардын жаашын эске алуу менен күч аракеттерди мобилдештирүүнү жана жерлерде бардык кызматтардын ишин активдештирүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле финансы министрлигине унаа жолдорун тейлөө боюнча комплекстүү иш-чараларды каржылоонун бардык маселелерин чечүүнү милдеттендирди. Мындан тышкары өкмөт башчы жолдордун негизги тилкелеринде жол бетин натыйжалуу тазалоо үчүн ротордук кар тазалоочу техниканы сатып алуу мүмкүндүгүн карап чыгууну тапшырды. Көрүнүш абдан начар да. Төө ашууда, суу самырдын өзүндө, өтмөктө муз эчтеке жок. Анан бир КамАЗбы бир машинанын үстүндө туруп алып, балдар лопата менен чачып атат. Эми болгон мүмкүнчүлүк ошого да. Эки бензовоз кубаганып турат, маршруткалар жылбайт. Анан бир МЧСтин машинасы бар, военный бир машина. Ошол эптеп сүрөп жүрөт. Абдан эме да начар. Муну бир кардинальный нерсе кылбасак, техника алса техника алып, ошону ушундай убакта бир башка жактан болсо да, башка региондон алып келсе да, быйылындай кылбасак. Эми МЧСнин да техникаларын алып барсын. Бардык перевалда, Долондо болобу, арка Алабел бар, Көкбел бар, тетиги эмелер, ушулардын баарына мобилизовать этип, эртең кар жаайт деп мына МЧС айтып атат. Ошол убакта мобильный кылбасаңар болбойт. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Кыргыз өкмөтүндө программасы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өткөн аптада Кыргызстанда жеңил өнөр жай тигүү тармагынын жумалыгы жыйынтыкталды. Аталган жумалыктын алкагында бир топ иш-чаралар уюштурулду. Кыргыз экономикасында олуттуу тармакка айланып бараткан жеңил өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу, өнүктүрүү багытында өкмөт тарабынан кандай колдоолор, иш-чаралар көрсөтүлүп жатат? Бул багыттагы суроолорго жооп алуу максатында студиябызга Кыргыз Республикасындагы жеңил өнөр жай ишканалар ассоциациясынын президенти Асанов Сапар Жекшебаевди чакырганбыз. Саламатсызбы, Сапар Жекшебаев, студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, өткөн аптада Кыргызстанда текстиль тигүү өнөр жайынын жумалыгы жыйынтыкталды. Анын натыйжасында кандай жетишкендиктер менен катар көйгөйлөр аныкталды? Кандай маселелерди көтөрдүңүздөр? Бул жумалыкты өткөрүү, уюштуруу ушу өкмөт, анан биздин ассоциация Лекпром аркылуу өткөрүлдү. Бүгүнкү күnkү эң негизги көйгөй болуп турган маселе тигүү тармагында жумушчулардын жетишпестиги. Мына бүгүнкү күнү миңдеген жумушчу орундар бош. Ушул жумушчу орундарга кантип биз кадрларды тартабыз? Анан ошолорго кандай кызыктыруу бир стимул катары бир нерсени сунуштай алабыз? Ушул өкмөт деңгээлинде чече турган маселе болчу. Биз мына ошол көйгөйдү бир күн кечке ошол маселе боюнча тегерегинде талкууладык. Биздин тармакка керектүү кадрларды кантип дайындашыбыз керек, канча убакытта дайындашыбыз керек, ошол чыгып аткан кадрлардын деңгээли кандай болуш керек деген ушул билим берүү министрлиги менен чогуу жанагы кесиптик лицейлердин жетекчилери менен чогуу отуруп алып бир талкуулап чыктык. Бул кадрларды дайындоо боюнча дагы жанагы дүйнөлүк стандарттарда, дүйнөлүктө бүгүнкү дүйнө жүзүндө колдонулуп аткан дуальный система деп коет. Бул өзү 70% практикада болуп, 30% теорияда болсун. Баягы бизде болсо көбүнчөсү эле теория болуп калып атпайбы, бирок анан тилекке каршы ал жерден дайындалып чыккан специалисттер баягы бүгүнкү өндүрүштө болуп жаткан жаңы технологияда болуп жаткан жанагы жабдуулар менен иштегенге мүмкүнчүлүк ала албай калышат да, анткени аны көргөн жок да. Ошондуктан көбүрөөк практикада болушуп, азыраак теорияны берсе, муну болсо ошол атайын билим берүү министрлиги менен ошо билим берүү министрлигинин аркагында жана лицей, кесиптик лицейлер менен чогуу иштеп карап, ушул программаны кантип өзгөртөбүз, кантип ушул жолдорду сунуштоо боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, анан иштеп чыкмай болдук, Кудай буйрса. Андан сырткары ушул биздин тармакка бүгүнкү күнү жетишпей аткан жумушчуларды кантип кармайбыз? Кандай сунуштоо болот? Ошону биз талкуулап чыктык. Бүгүнкү күнү баягы биздин ички миграцияда абдан көп болуп атат да. Бир ишканадан экинчи ишканага кетет, экинчи ишканадан үчүнчү ишканага кетип калышат. Анан бир топ бөлүктөрү баягы биздин мындайча айтканда ар бир ишкананын өзүнүн эле ишкананын ичинде баягы окутуу өзүнчө бир класстар бар да. Окутушат, өзүлөрү үйрөтүшөт, көрсөтүшөт. Анан бир топ деңгээл профессионалы көтөрүлгөндөн кийин баягы Кыргызстанда калып иштебестен Россияга да кетип калып атышат да.
Анан ушуну кантип токтотобуз, кантип кызыктырабыз деген маселени абдан талкууладык. Ошо Кыргызстанда бош миңдеген жумушчу орунга жалаң эле биздин кыздарыбыз, карындаштарыбыз иштебестен жаш уландар дагы тартылабы деген чоң үмүттө ушул ипотекалык бир баягы программа иштелип чыгарылса, атайлап ушул тигүү тармагына алдын ала төлөмү жок, пайызын алдыраак кылып бир 10-15 жылга ушундай программа түзүлүп бере турган болсо, биз ойлоп атабыз, ушул ишканалардын стабилдүүлүгү да токтойт. Муну дагы биздин премьер-министрибиз өзүнүн жыйынтыктоо сөзүндө дагы камтып кетти. Муну сөзсүз түрдө карайбыз деди. Кудай буйрса биз абдан чоң үмүт менен, жакшы бир ой менен ушуну күтүп атабыз. Кудай буйрса жакын арада атайын жумушчу ведомстволорго атайын жумушчу топ түзүлмөй болду. Мындан 2 жыл мурда өкмөт тарабынан жеңил өнөр жай тармагын колдоого багытталган, жеңил өнөр жай тармагындагы ишканаларды ирилештирүүгө багытталган атайын бир технопарк түзүү демилгеси көтөрүлүп, ал жыйынтыктары кандай болду? Алгачкы жыйынтыктары, натыйжалары барбы? Өндүрүш зоналарын куралык деп 2012 жылы баштаганбыз. Тилекке каршы ал учурда баягы Кыргызстанда жерди трансформациялоо мыйзамы боюнча мораторий бар болчу, ошон үчүн трансформация кыла алган эмеспиз. Анан 14-жылдан баштап бул маселени жанагы таштак жерде өкмөт ушундай өндүрүш зоналары курганга жана башка экономиканы өнүктүрө турган бир жакшы бир чоң проекттер болсо, өкмөт трансформация кылганга укугу бар деген өзгөртүү 13-жылы кирип, анан 14-жылы баштадык бул маселени. Анан ошол Сокулук районунан Айын Антоновка айыл өкмөтүнөн бизге 50 гектар жер каралып, анан ошону биз баягы ген планга киргизип, быйыл ошол трансформация маселеси бүтүп, ошо 17-жылы толугу менен трансформация маселеси бүтүп, жана андан сырткары бүгүнкү күнү баягы жашыл китеби деп коет. Ошол бизди трансформациялап, ошо быйыл 18-жылы 17 августта колубузга тийди бул документ. Мына азыркы учурда ошол проектисин түзүп атабыз, бизнес планын түзүп атабыз. Анткени эң башынан эле багытталган, бул эмнеге багытталган? Ушул орто жана чакан ишканаларды бир чоң ишканаларга айлантуу максатта, эң негизги максаттардын бири. Анан деңгээлин көтөргөндөн кийин ал ишканалар жалаң эле Кыргызстан, Евразиялык экономика бирикпестен дүйнөлүк рынокко чыкканга мүмкүнчүлүк алат да негизи. Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкерлерди, чакан жана орто ишканаларды колдоо максатында өкмөт тарабынан атайын финансылык колдоолор ишке ашырылып баштады. Бул финансылык колдоолорду ишкерлер колдонуп, анын бир натыйжаларын көрүп атабы? Экспортко багытталган, биздин экспортко багытталган өндүрүшчүлөргө ар бир субъект ошол 250 миллион сомго чейин 3 жылга товар жүгүрткөнгө алса болот. 5 жылга болсо баягы жабдууларды иммиграцияланганга алса болот деген атайын токтом кабыл алынган. Бул абдан чоң колдоо. Мындай нерсе болгон эмес мурун. Товар жүгүрткөнгө коммерциялык банктардан эч убакта ала албайсың. Анан ошол учурда баягы орто чакан бизнестерде бүгүнкү күнү баягы насыяларда кепилдик бере турган үй болобу жана башка мүлктөр жетишпейт да. Мына ошонун бүгүнкү күнү кепилдик фонду ачылып өкмөттөн. Ошол кимики жетпесе 20-30%-ын баягы ишкер коюп, 70%-ын өкмөт биз кепилдик фондунан колдоо көрсөтөбүз. Экспортко багытталган ишкерлерге, ишканаларга деген бул абдан чоң колдоо да. Премьер-министр ошол жогорку форумдун жыйынтыктоо 16-ноябрь күнү өзүнүн сөзүндө да айтты. Биздин жанагы мамлекеттик банктар, РСК банк менен Айыл банкты бүгүнкү күнү капитализация кылып атабыз 1 миллиард сомго чейин. Ушул экспортко багытталган ишкерлерге төмөн пайызда насыяларды беребиз. Ошонун ичинде тигүү тармагы бар деди. Бул биз үчүн абдан чоң колдоо болот деп чоң үмүттөбүз, Кудай буйрса. Келечекте жеңил өнөр жай тигүү тармагын алдыга жылдырып өнүктүрүү максатында өкмөт менен биргеликте жеңил өнөр жай ишканалар ассоциациясы кандай бир комплекстүү иштерди жүргүзүп максаттарды коюуда? Жөнүндө унутпашыбыз керек. Мына ошол өкмөттө жыйын болгондо атайын планга киргизилди. Ушул жакты колдоо, анан эртеңки келечекте кандай кылышыбыз керек? Ошол стимул берүү, жүндү кайра көбөйтүү, ошо жүндү кайра иштетип чыгаруу, жүндөн кестеме чыгаруу, кестемеден кийим чыгаруу, анан экспортко кетирүү. Ошол эле пактаны боюнча дагы көп маселелер каралып чыкты.
Бул баягы айыл чарба министрлиги менен бүгүнкү күнү атайын ошол биздин саясатыбызды жүргүзгөн өндүрүш комитети менен биргеликте ушул биздин ушул Лихпром менен чогуу биргелип ушул маселени кайра көтөрүп чыгып жолго салууда. Бул эртеңки бизге келечек, Кудай буйрса ушундай мамлекет деңгээлинде чоң комплекстүү түрдө бардык маселелерди карап, ошону кайра жандандырып, кайра алып чыксак, абдан жакшы нерсе болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз өкмөтүндө программасынын алкагында Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу, өнүктүрүү багытында өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан колдоолор, чаралар тууралуу сөз кылдык. Бул багыттагы суроолорго Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай ишканалар ассоциациясынын президенти Асанов Сапар Жекшебаевич жооп берди. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.